Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн Чын Куран айынын 8-и. Жаңы тема жер жемиштер. Жаңы теманын максаты менен таанышабыз. Жер жемиш деген сөз менен тил жаттыктырып, сабаттуу жазууга көнүгүү. Жер жемиштердин атын атап, маанисин түшүнүп, эске тутуу. Маек боюнча диалог кепти өстүрүү. Ыр аркылуу кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыгуу. Ошондой эле жер жемиштердин пайдалуулугун, алардын таза жууп, өз гигиенабызды сактап жегенге үйрөнүү. Балдар, жер жемиштер кайда өсөт? Жер жемиштер бакчада өсөт. Жүргүлө анда баарыбыз чогуу бакча аралап, жер жемиштер менен таанышып келели. Бүлдүркүн, ежевика, карагат, черная смородина, чүзүм, виноград, бөрү карагат, барбарис, дарбыз, арбуз, кулпунай, клубника. Балдар, бул жер жемиштерден биз эмнени жасайбыз? Кыям жасайбыз. Демек, кулпунайдан, чычырканактан, бүлдүркөндөн, карагаттан, бөрү карагаттан, жүзүмдөн кыям жасалат. Кыям деген орус тилинде варенье. Ал эми кургатылган жүзүмдү мейиз дейбиз. Мындайча айтканда кургатылган какты орус тилинде фрукты деп айтылат. Демек, бүгүн биз жер жемиштери менен таанышып, азыр силер менен класстер түзөбүз. Кана жер жемиштерге кайсыл жемиштер кирет экен? Көрүп турган класстерди өзүбүз өз алдыбызча толтурабыз. Жер жемиштерди жегенде биз эмне кылышыбыз керек биринчи? Албетте, биринчи колду таза жуушубуз керек. Андан кийин мөмө жемиштерди, жер жемиштерди жууп, тазалап жейбиз. Жер жемиштер ден соолукка абдан пайдалуу. Жер жемиштерде витаминдер өтө көп. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Кыям, варенье, бакча, огород, бөрү карагат, барбарис, жыты сонун буркурап, запах ароматный повсюду стоит. Жар башынан салаалап, спелый ягоды висят. Бул сөздөрдү сөздүк дептерге жазып, жаттап алабыз. Экинчи көнүгүү. Бакчада жер жемиштер өсөт. Кана, бакчада деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Бакчада. Уңгу деген сөздүн маани берген негизги бөлүгү. Ал эми уңгуга уланган кошумча бөлүгү мүчө деп аталат. Мисалы, бак уңгусу, ча мүчөсү, ал эми да, кайда, эмнеде, кимде деген суроого жооп берген сөздөргө жооп берген мүчө. Бул сүйлөмдү дептерге көчүрөбүз. Эми төртүнчү көнүгүү. Төртүнчү көнүгүүдө биздин китептеги коногубуз Чыпалак бала менен Акылайдын маектешүүсү. Маектешүү деген бул диалог эки адамдын же үч адамдын өз ара байланышып сүйлөшүүсү. Кана диалогту баарыбыз окуйбуз. Акылай, сага кандай кыям жагат? Мага кулпунайдын кыямы жагат. Орус тилине которобуз. Акылай, тебе какое варенье нравится? Мне нравится варенье из клубники. Эми китебиздин 65 беттеги Жоло Мамытовдун Бүлдүркөн деген ырын көркөм окуйбуз. Жыты сонун буркурап,
ай бүлдүргөн жар башынан салаалап, балдар көзүн күйдүгүзгөн, колдорубуз көк боек, тергенибиз бүлдүргөн, суу боюнда салаалап, кыздар көзүн күйгүзгөн, ай бүлдүргөн бүлдүргөн. Сайгыл айтко тикенек сабагынан кармасам, таарын атко мөмөсү таап терип албасам, бүлдүргөндүн ширесин бөбөгүмө ичирем, күчтүү болуп чоңоюп досторунун ичинен, ай бүлдүргөн бүлдүргөн. Бүлдүргөн кайсыл жерде өсөт? Бүлдүргөн жардын башында, талааларда, жардын бойлорунда өсөт экен. Бүлдүргөндү тергенде колдору кандай болот? Ооба, балдардын колдору көк боек болуп калат экен. Бүлдүргөндү тергенде колдоруңар эмне болот? Тигенек саят. Демек бүлдүргөндүн сабагы тигенектүү келет экен. Бүлдүргөндүн ширесин бөбөгүңө ичирсеңер кандай болот? Күчтүү болуп чоңоет экен. Демек бүлдүргөндүн ширеси да ден соолукка абдан пайдалуу экен. Эми биз силер менен кыздардын аткаруусундагы бүлдүргөн деген ырды окуйбуз. Колдоша кетебиз. Ата-эне мээримин көргөн бала бактылуу, өз алдынча иш кылып көнгөн бала бактылуу. Мына балдар, ырды да обону менен угуп алдык. Эми ырды үйдөн обону менен жаттап үйрөнөбүз. Үйгө тапшырма. 3-көнүгү 65-бет. 3-көнүгүнү жазабыз жана ырды жаттайбыз. Жаңы сөздөрдү дагы кошо жаттап алабыз. Балдар, ата-энеңер менен маңдайында бирге болуп, үй бүлөңөр менен бирге тургула. Ата-энеңерге жардам бергиле. Бүгүнкү сабакты аяктадык. Силер менен Айзада Туратбековна эжегиңер болду. Саламатта калгыла.